Саламатсыңар урматтуу теле көрүүчүлөр. Менин атым Эркин Айдарбеков. Мен Кумар Этно чайканасынын башкы ашпозчусу болуп. Мен сиздерге азыр ушундай жеңил мезгил салатын жасап көргөзмөкчүмүн. Жеңил мезгил салатын жасалуу үчүн биз бул жака жалбырактардын түрлөрүн, эми бул жерде болсо салат жалбырагы жана ошондой эле шпинат жалбырагы, руккола ушунун баардыгы тең. Андан кийин бул жакта жер жемиштер өзүбүз эле көрүп жүргөн бадыраң, помидор жана болгар калемпири. Алар менен бирге өзгөчөлөнтүп биз дайыма ушундай кыргыздын нукура табигый чүйгүн азыктарын колдонобуз. Бул жакта болсо олоо, жаш козунун өпкөсүнө куюлган сары май менен сүт. Андан кийин бул жакта биздин ушундай бир өзгөчө өзөгүбүз бар. Бул жылкынын сүрүтүлгөн эти, гүл азык, майдаланган, кургатылган. Илгери ата-бабаларыбыз ушундай тамак аштарды жеп келген. А бул жактагы болсо гүл азык биздин куруттан жасалган. Ушулар менен бирге азыр салатты чогултабыз. Бадыраңды алабыз дагы, озго баткандай ыңгайлуу кылып турап кесип алабыз. Ал себептен мен ушундай кесүүнү туура көрдүм азыр. Тамак аштардын баардыгы тең, жегенге ыңгайлуу болуш керек. Ошол себептен кескенге дагы аябай көп көңүл бурабыз. Жер жемиштерди биз салаттарга дагы даярдап алдык. Андан кийин эң башкысы салаттарды биз туз, калемпир кошпостон ушундай гүл азыктарды кошобуз. Анткени бул курут тузу аябай көп, бизге керектелүүчү даамды чыгарып берет. Гүл азык куруттан кошобуз дагы. Андан кийин болсо жылкынын сүрсүтүлгөн гүл азыгы. Бул дагы бул жакта бизде ычталган даам бар, анан кийин туздалган дагы даам бар. Ал эми азыр бул жака алдын ала камдап алган ушул түркүн түстүү жалбырактарыбызды коебуз дагы, жеңил желпи көлөмдүү кылып, анан сөзсүз түрдө бул жака татымына жараша биз жогорку сапаттагы зайтун майын иштетебиз. Зайтун майын кошобуз дагы. Андан кийин кайрадан эле биздин курут гүл азыгыбыз жана ошондой эле жылкынын этинен гүл азыкты да бул жака аралаштырабыз. Жер жемиштерибиз да даяр болуп калды. Эми экөөнү бирге чогултабыз. Андан кийин бизде эң акыркы кызыктуу, даамдуу учур бул козунун өпкөсүнөн жасалган олоо. Жука-жука кылып кесип алабыз. Олоо болсо бул кыргыздын табигый нукура сыры. Салатыбыздын үстүнө ушундайдан олоону салабыз дагы. Көрөк. Андан кийин болсо алдын ала кесип камдап алган пияздарыбызды бул жака кошобуз. Мына биздин жеңил мезгил салатыбыз даяр болду. Эми азыр ушуну жейбиз дагы, жыргап отуруп калабыз. Бул салатты жесеңер, бул жакта олоонун даамы жана ошондой эле туздалган куруттун гүл азыгы, андан кийин ычталып сүрсүтүлгөн жылкынын гүл азыгы. Ошол эле учурда жылкынын этинин да даамы келет.